Алла субхана тағала сақтасын мындай туура эмес жаман иштен баардык үй бүлөнү сактасын. Эгерде чын эле суроодо келгендей күйөөсү 3 талак бергенден кийин аял менен күйөө жашаган болбойт. Алардын жашаганы арам болот. Кадимкидей эле көчөдөгү никесиз аял эркек зына кылып аткандай эле болот. Ошондуктан 3 талак алгандан кийин урматтуу эжеби, карындашпы, күйөөңүз менен жашаган болбойт. Экөөңөр эки жакта жашагыла. Ошо жолду ошо күйөөңөр өзү тандаган, ошентип 3 талагын берди. Күйөөңөр ошону ат кылды. Балким өзүңөр да ошого себепчи болгондурсуңар. Башыңарга келген ушундай иш болду, эми ошонун натыйжасын көтөрө билгиле. Балдардын өзүнүн ырыскысы бар. Балдарын кароо багуу эркектин милдети, кайда болсо дагы карап багып туруш керек. Анан балдарыбыз бар деп арам жашаган болбойт. Андай жашап атканыңар зына, күнүнө жанында жүрүп, силерди ошо хижапсыз көрүү күн сайын көрмөк түгүл, ошо төшөктө жаткан бирге жатып кошулууңун баары тең зына болуп саналат. Ошондуктан бул Алла Тааланын шариаты менен ойношпош керек. Башыңарга балай келип калышы ыктымал. Кудай Таала тоо кылгыла да тезинен ошо 3 талак болгон болсо экөөңөр эки жакка ажырашып жашагыла. 3 талак алгандан кийин ошо жашагуу мүмкүн эмес. Анын өзүнүн жашаш үчүн башка бир шарты бар. Аны ошол жеке адамдардан барып сурап, тактап билип алсаңар болот. Аллах субхана таала бардык мусулмандар мындай жаман иштерден сактасын. Ошону жакшы улансын айтып коюптур. Бул дагы өзүнчө бир ыплас иш. Ушундай акыбалдан Кудай Таалам сактасын. Азыр мындай адамдар бар, анан ушундай жаман дагы чала молдолор бар да. Жана башынан айтып кетпедимби, аял киши 3 талак алгандан кийин күйөөсү менен жашай албайт. Нике жүрбөйт болду. Нике жүрүш үчүн Аллах субхана таала Куранда шарт кылган. Бир катуу шартты койгон. Ал шарт ошол 3 талак алган аял биринчи күйөөсүнө кайтыш үчүн башка бирөө менен жашаш керек, башка бирөөгө турмушка чыгыш керек. Кандай ниетте, кандай шартта чыгыш керек? Бул ошо мен бир күйөөмө кайта калайын, же болсо нике кыя калып туруп эле бир жолу жата калып, же болсо жатпай туруп тигине талагын ала калып кайтайын деген максат болбош керек. Жана ошондой эле күйөөсү бирөө менен сүйлөшө калып убактылуу нике кыя калайын, анан күйөөм аялымды кайтарып бере кал деген болбойт. Бул ыплас. Мындай нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каргаган да. Муну адалдоочулар деп коет. Ошо бирөөнүн аялын бирөөгө адалдап берүүчүлөр. Ушундайды адалдап атканда дагы, адалдаганды талап кылганда дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам каргаган. Каргыш болсун деген, Алла Тааланын наалаты болсун деген. Анан бул деген чоң күнөө. Ким ушундай кылган болсо, ошол ниетте адамдын никеси да өтпөйт, ал адалга да жатпайт. Ал күйөөсүнө кайтып барса дагы ал арам менен жашап атканда да болот. Ушундай ниет болбош керек такыр. Муру жанагы сахабалардын асарында келген же хадисте келеби, бул жана ижарага алган текеге кошоштурган да. Тейсил мустаар деп коет. Бирөөнү арендагы ижарага алып келип койлоруна, эчкилерине кошкон теке сыяктуу сыпаттаган муну. Ошондуктан бул күнөө иш. Ошентип адалдаган болбойт. Ал Алла Таала айткан нике кайсы нике? Бул ошол адам баласы аял киши турмуштан ажырагандан кийин эми жашоом болбой калды, башка бирөөгө кадимкидей эле жашоо куруу максатында үйлөнөт, бирөөгө турмушка чыгат. Күйөөмө кайтайын деген максатта эмес. Ошо менен жашай берет кадимкидей эле. Жашап кетсе алхам жашап кетти. Ошол күйөөсү менен дагы кокустан бир кандай бир себеп менен биринчиси менен кандай ажырашкан болсо, ошо экинчиси менен дагы бирден болуп ажырашып калган болсо, анан ошондон биринчисине кайткан болот. Атайлап эмес. Мына ушул нерсени жакшы билип алышыбыз керек. Биз жакта азыр чала молдолор элдерди адаштырган, аялдардын ар намысы менен ойногон молдолор көбөйдү ушинтип. Ушинтип алдап бере калабыз деп адамдарды, аялдарды, күйөөлөрүн кошуп ушу ыплас ишке түртүп атат да. Мындай ишти ким кылат? Мындай ишти намыс жок ит эркектер кылат. Мен ачык эле айтайын, мындай нерсени намыс жок ит эркектер кылат. Кантип ошо өзүнүн аялын убактылуу бирөөгө нике кыйдыра калган да, ошонун арка астына салып бере калып, анан кайра кантип ошого үйлөнөт? Кайсы эркектин ушу намысы ошого чыдайт? Анан кантип ошол аял менен кайра жашайт? Ошондуктан мындай нерсеге барбаңыздар, бул туура эмес. Эгерде ушундай жол менен кылышкан болсо, жанагындай ыплас молдолордун себебинен жанагы суроо берип аткандар, Кудай Тааланын коркушун, алар никелери жараксыз,
Ал канча 1000 молдо келип да никесин жаңыртам десе жаңыланбайт. 3 талак алгандан кийин бүттү. Жанагындай шарт менен гана турмушка чыкса болот. Жашоо куруу максатында. Анан гана качан гана аяктан да жашоосу болбой, кокустан бирден болуп ажырашып калса, ошондо гана кайтса болот. Ошондуктан мындай нерседен абайлаңыздар. Бул жалпы эже карындаштарга тиешелүү. Мындай нерсе азыр көбөйүп кетти. Кийинки учурларда ушундай суроолор көбөйүп атат. Эмне кылам 3 талак алдым десең, анан баягы чала молдолорго бара калат, анан кел адалдай кал деп ушундай жорго барат. Кээ бир ыплас молдолор бар. Мындай жок эмес. Мен ошо сени аялыңа адалдап берем деп өзүнүн никеге кыйдыра калып, ошол аял менен зына кылып, ал зына кылып атам деп ойлобойт, ошо мен адалдап атам деп ойлойт. Бизче зына да. Анан зына кылып, анан мен деп анан кайра күйөөсүнө берип коет. Кудай сактасын мындай ыплас иштер, аулду билла. Ошондуктан мындай нерседен этият болуңуздар, андайларга да барбаңыздар. Өзүңөрдүн абийириңерди, диниңерди сактагыла.